Онлайн адвокат рубрикасы. Саламатсыздарбы, сиздер менен онлайн адвокат рубрикасы Спутник Кыргызстан радиосу. Сиздер менен Артур Бакиров, Кыргызстан юридикалык клиникалар ассоциациясынын президенти, юридикалык илимдеринин кандидаты. Бүгүнкү рубрикада коммуналдык кызматтарды төлөй албай калганда эмне кылуу керек деген суроого жооп беребиз. Жагдай оор, бирок мыйзам боюнча кызмат көрсөтүүнү алгандан кийин аны төлөп берүү керек. Кызмат көрсөтүүчү ишканага арыз жазып, бөлүп төлөөнү же мөөнөтүн узартууну суранса болот. Бул учурда ишкана баш тартууга акысы бар. Анткени келишим боюнча силерге кызмат көрсөтүүнүн акысын төлөп берүү милдети тагылган. Ошондой эле субсидияларды алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок субсидиялар бардыгына жана өлкөнүн бардык аймактарында эле бериле бербейт. Айтсак, президенттин 2008 жылдын 5-июндагы жарлыгына ылайык пенсия 1,5 миң сомдон ашпаган пенсионерлерге тиешелүү. Башка субсидияларды берүү силердин райондогу же шаардагы жергиликтүү кеңештер тарабынан тиешелүү жоболор кабыл алынгандыгына жараша болот. Мисалы, Бишкек шаардык кеңеши Бишкек шаарынын жашоочуларына турак жай коммуналдык төлөмдөр үчүн субсидияларды берүү тартиби аттуу жобо кабыл алынган. Рахмат, сиздер менен онлайн адвокат рубрикасы Спутник Кыргызстан радиосу. Артур Бакиров, Кыргызстан юридикалык клиникалар ассоциациясынын жетекчиси. Онлайн адвокат рубрикасы.